Menен деле таанышкен деп аял менен учурашып жүргөн соң күйөөсү менен деле учурашайын дейсиң да. Ошо күйөөсү эл менен учурашпай калат. Так, ошол мамилеси жакпайт да. Хорошо. Чоң рахмат Чынара. Нам кол жабалы Чынарага. Чоң рахмат Чынара. Мына эң бриллианттын эң үйөрөрдүн жакпаган мамилелерин уктук. Так, эми пожалуйста болот байке. Эми үйөлөрдүн, аялдардын жакпаган мамилесине сиздер эң көп балл берген 10 болду. Так, пожалуйста, Оғыз. Биздин келинчектерибиздин, аялдарыбыздын жакпаган эң жакпаганыбыз тиги бизге эмелерси тиги биз 10 балл бердик да. Бул жанагы коркутуп бизди. Балдарды урушуп, бизден чыгара албаган жинди балдардан чыгарып кыстаган. Мына ушул жакпайт да бизге. Андан кийинки Ошол эмне болуп экен, нече ушунда болуп экен көрдүкпү? Мына бул подарактар. Бу 18 бүтүлүп мусунан көбүнө эле каршымын. Только бу подарагыңдан бербейсиз. Андан кийинки сапаттары бул эмелер, мамилелери. Жүрсөң эле, мисалы үчүн жүрөбүз да, жумушта жүрөбүз, тиякта телефон чалып эле каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, эмне болуп атасың, келатасыңбы, эле ушинтип эле тазартпага жатпайт да. Азыр чала берсең эле албайт деп атасың. Андан кийинки биз алтын койдук. Бул деген уктайт да. Укташат. Тургула 6 болду, 7 болду десек да кайдын деп. Бирке уктай турган жөн, бирке ушул жакпайт да. Андан кийин бул үчөөнү койдук. Бул үчөө экөө бир эле болду. Жумушка кетип баратабыз деп, кээде шашып сушуп үйдү жыйнабай. Ошо ойдон калат да, ошонусу жакпайт. Анан жумуштан келатып, же бир жактан келатсак, чыгып алып, кайда жүрөсүң? Эмне кылып жүрөсүң? Саат чынын айткандай, саат канча болду? 10 болбоду, 11 болбоду деп ушунулар жакпайт. Жакпайт. Чоң рахмат болот байке. Мен чалбайм. 1, 2, 3. Чоң рахмат. Так, силерде ал эмне каякта эле жүрөсүң деп чалган мамилеси кечке тажатып чалган 3 алтын. Аялдарда болсо кечке ал 7. Эки жакта экен бар экен, э? Так, хорошо. Эми кайненелер менен келиндер тургалы анан так ким чыгат? Кайненеге чыгайын. Сиз кача кайненеге чыктыңызбы? Сиз жашайт экен да. Келиңиз кайын. Кайненелерге келиндердин кандай мамилеси жакпайт? Эң көп балл алган сизде 15 деген кайсы мамиле? 15 бекен. Келиндин мага мисалы үчүн Бизде топко азыр группа менен иштедиңер, бул эки топтуга айтасыз. 15 балл болду. Мына мисалы үчүн дасторконун жайнатып турса дагы, киши кара келсе учурашпайт дагы, кабагы да ачылбайт. Киши келип бул үстүндөгү жайнаган немеден да жегиси келбейт да. Мисалы үчүн ошодо башка биреөнүн үйүнө барсаң, карандай чай куюп берип атат, келине жаркылдап эле шорпо ичкендей болуп чыгасың. Кабак ачылбаган мамилеси жакпайт экен. Эң биринчи балл алды 15, андан кийин 11. Бул мамиле кайсы мамиле? Мындай да, оюн бала ооруп калса, биз менен деле кеңешсе болот да, биз деле төрөдүк 4-5 жош жашыныкай балаларды чогойттук. Жок, бул интернетти карайт, телефондон будары. Ой, мун менен айгат деп берсең, жок, муну кылыш керек. Ошону анан көрөсүңөр. Деп эле анан түргү дармап берип кылыш керек. Именно антибиотик бериш керек. Так, жакшы. Кайдыгер.
11-син так. Эми? Аха. Бул болсо оюн бар эле 4 күнү. Кече берсең барышпайт. Телефон менен эле сүйлөшүп, бүт тууган эжекелер бар, алар приказ берет. Бул болсо менсинде эчтеке жок. Анан койду, анан тигинтип койду, анан баштап атты. Анан айтам. 4 күнү менен көп сүйлөшкөн мамилеси экен. Барбайт экен бар десе, жана телефон менен сүйлөшөт экен. Көрдүңөрбү? Бул сразу сен мен менен эмне учурашпайт, кайдерең билбейт. Аха, хорошо. Так, андан кийинки 8 экен. 8 болсо үйдө жатат, телефон чукулап, баласын бешикке бөлөп койгон, даяр памперстерди да сийдип койгон, анысынан сасып атат. Анын членкаларын дагы даңарга тыштай берет, ада сасып атат. Бала уктатканда сурак алып, моуларды жууп койсо болот. Так, силерге хорошо. Анан 5. Телефон менен Так, азыр тегөө. Так, көңүл Жаш келиндер ушул. телефон менен сүйлөшүп эле убакыты бар. Телефон жок эле жакшынакай моуларын баарын жыйнап коюп, анан деле бир мага сүйлөшүп алса болот да. Анан киши келип атканда катып эле кыймылданыш болуп калат деле анан эле телефон. Так, телефон бол, бул жерден үймүлөр жыйнабайт дедиңиз. Так, рахмат, Чынаржа, Рахмат, так, келиндер. Кандай мамилелери жакпайт? Эң жакпаганы силер канча 17? Жокто айта алайын. Siz getirttirme alacak. Эки мамиле 11-ден бал алды. Мисалы биздики бул жерде биз жумушка, командировкага кетсек, ошоңузду жактыра барганы жакпайт да. Үйгө акча алып келип атсак деле, кеч келдиң, башка бирөөнүн машинесине түштүң. Башка бирөөнүн машинесин жакшы көрүп атасың. Ушундай сөздөрдү айтат да. Мындай үйгө бага кээде кеч келип каласың, биз көбүнчө нарынга командировкага кетебиз да. Анан ошол командировкаларды Жаман көрөт. жактырбайт да. Анан бир жака кеткен экен, Бир жака кеткениз жакпайт. Акыркысы 4 күнгө кеткенде жактырышпайт да. 4 күнгө кеткен аябай жаман көрүнөт. Көрдүңөрбү? Жакты кеткенди жактырбайт экен. Кайнылар такыр 4 күндө барбайт да. Эмне үчүн барбайт да? Кайненелер бу кыздары келгенде эле биз онтуп коё эле, бизди жамандап эле, алсам деле бизди жамандап эле, болду эле. Кыздар менен эле бир жерге отуруп эле, бизди жактырбай эле кечке эле баягы жамандай бергени жакпайт да. А буякта болсо биз деген тапкырга бак ачылбайт дедик беле. Ошон үчүн экинчи мамиле. Жакындап турсак деле жактырбайт да. Анан кийинки биздики экинчи бул үчүнчү мамиле. 10 деген бал бердик. Онун ортодо мына күйөөлөрүбүз, ошо күйөөлөрдү ортого салып алып эле баягы кызгана беришет да биздерчи. Любой бардык улуттарда эле бар. Любой эне баласын кызганат. Аялынан кызганат да, эмнеге мунун сөзүн угасың? Мен укпайсың, бул жакшы көрүп мондай мына атайын жүрөк жабып койдук, бул апа бул күйөөсү да. Чыгаргысы келбейт мунун сөзүн баласын. Бул аялы бар элем, аялы дегем, анан ортодо калат да буларчы. Же энесине болуша албайт, же апасына болуша албайт. Анан эми мындай жамалы жана бир нерсени айтып кетиш керек, бул жерде балдары мисалы чечим чыгарса бир өзүчү, аялы экөө чечим чыгарса, ошону кайненеси мындай ошону кабыл ала албайт да. Бул менин баламдын ою экен деп мындай сыйгысы жок да, аны мындай игнор кылып коет. Ошентип коюшат. Жетт экен.
5-ci мамиле 7. Бул 7 акча. Акчаны алып келе алсаң деле, алып келген акчаң көрүнбөйт, каяка эле кетип атат. Үйдө көрүнгөн жок, эмне кылып атасың дегенди да. Акча алып келе алсаң деле, ошонтип эле меңди жей бергени жакпайт да. Акчанын немеси жок. Деп элечи, каяка кетирип атат билбейм, же төркүнүнө берип атат, жак бияк дегенди билем. Анан кабагыңыз ачылбайт да ошол үчүн, Ошон үчүн кабагым бүркөнөт да. Ошон үчүн анан кечке айтасың да дебейсиң. Анан кийин эң акыркы мамилебиз биздики 6 болду. Апа-келерибиз өзүнүн вещилерин бир жерге коюп коюп эле. Сандык тобул ортосу, ошондо кат коюп эле, ачкыла баары айка салганын кат коюп эле. Тиги сен үй жыйнап атканда бир жака жоготтуң. Тияка бер салдым, бияка бер салдым деп өзү койгон жерин унутуп калганы жакпайт да. Унутуп калганын меңди. Ишеним жок, Ишенбейт да. Ишениш жок. Караганда да ошондой. Çok rahmat Cemal, Cemal'a konuşalım. Çok rahmat. Tak. Biz emeğe brilliantımыздың жақпаған жақтарын қарап шықтық. Мына аялдарға күйеулердің жақпаған мамилелерин қарап эле угуп эле болбастан биз азыр кичине кулагыбызга салып атабыз. Андай мамилелери да жакпайт экен. Анан келиндер менен кайненелердин ортосунда. Эми азыр мага айтсаңыздар, Морекил жерде мына аялдарга күйөөлөрдүн эң жакпаган мамилеси 18 келди. 18 алды. Бул кайдыгер, бардыгына эле кайдыгер. Эми айтсаң кылат, айтпасаң жок, бардыгына кайдыгер болуп эле чогу дагы мындай жумуштарды жазашпай, баягы жатып алып эле телефон менен отурат дедик, Ошондо ушундай үй бүлөлөрдүн Каратоодо, анан Кумдөбөдө канча процент деп ойлойсуңар? Ушеки мамиле көп болгон үй бүлөлөр, мисалы Каратоодо канча процент? Ну, в среднем приблизительно процент берсек. Канча процент? Bizde bir 60% olsa gerek ya. Жоқ, бошта жоқ. Namazat толтырат. 50 Кумдөбөдө жоқ. Кумдөбөдө 50. Теңеле ошондой мамилелер бар. Bizde 30 бар. Кайдыгер бар, bizde 30. Так, Кумдөбөлүктөр 50 дегенге макулсуңарбы? Аялдын тилин алып эмес. Забота жок да, өз билгендей болот, чогуу кылышпайт, сен жөндөп Жок, бул мамиле башкача. Кайдыгер өзүңүзгө ченебеңиз да болот беле. Сиздер башка да толтурат. Хорошо. Так, Кумдөбө макулсуңарбы? 50 жок, мен мисалы 80 айтам. 50% экен. 20 Каратоодо Мен болсо мисалы жанагы 13 кишинин ичинен бир-экөөнү эле айта алам, нормальный деп. Калган бүт эле нормальный алгандай койдурсаңар, силер үчүн нормалдуу алгандайча. Нормалдуу деген ошо аял экөө биргелешип, чогуу окат кылса, бири-биринин сөзүн угуп, акылдашып, это нормально да. Анан кийин сен билген кылып алган, садикте балаң өзүң алып алган, бүгүн акым жок. Ал не нормально? Нормально да. ошол мамилелер бизде жакпайт дешик, карап Канча проблема чыгып атат. Так, хорошо. Каратоодо анда канча процент? 80%ге макулсуңарбы? Жоқ, 80%. Медин байке мисалычы балам окуп атат, бала кандай окуп атат деп зарядчиси Аялдар чыгап жүрө беришет. Аялы Бүт кыла беришет. оокат кылып, Куда койдум мен кылайын, куда койдум мен кылайын. Кунуп келсе жабыстырып. ажырашып. Жок, ал 10% болбойт. Кумдөбөгө 50% берсек, 80%. Макулсуңарбы? Каратоодо. 80% үйүндө бар. Болот байке Меньшинство. Анда средний 70 кылган. Силерге да 50 кылганда. Бардыгыбыздын.
60 Андай көп экен элүү. Отпеке силер билбейсиңер да, женщина жалуются.